Саламатсыңбы? Жашың канчада? 14 жашта. Сен сага зоб деп коюп тура. Бизде официальный медицинада сага зоб деп коюп тура. Качан койду ошону зоб деп? Мектепте болду. Канча убакыт болуп калды? 1 жыл болдубу, 2 жыл болдубу? 17-февралда чыккан. Ушул жылы, 2021-жылы. Так, ага чейин сага чыккан эмес. Эми кара, сен зоб болгондо адамда мисалы зоб болгон адам мындай болот да, тез ыйлак болот. Ыйлайсыңбы тез? Жок. Тез кыжырданып калат. Кыжырданасыңбы? Жок, бирөө чайнаганда кичине Кыжырданасың. Так, мындай колдоруң калтырап, жинденгенде колдоруң калтырап кетеби? Андай жок. Курсагың тез ачабы? Жок. Ачпайт. Так, эми бир күндө канча жолу заңга барасың? Бир күндө бир барасыңбы же 2 күн, 3 күндө бир барасыңбы? 2 күн, 3 күндө. Мынакей. Демек, биз сени эми үчүн сага зоб деп койгон нерсени азыр эми биз бир илмекте таптык да. 2-3 күндө барган нерсе бул туура эмес. Адам бир күндө 2 жолу, болбосо 1 жолу мындай эркин заң чыгып керек да. Биз буга көңүл бурбайбыз. Эң эле ушул көңүл бурбаганыбыздын айынан ичегилерде проблема пайда болот дагы. Ушул ичегилер аркада жаткан кан тамырды кысып койгондугунан ошо кандай деп өзүнүн бир цепочкасы бар, ошо менен барып туруп зоб жакка жакшы кан барбай калат. Мына ошон үчүн сени зоб деп коюшкан. Зобду дарылоодо, сен дарылоодо биз сага дары бербейбиз. Биздин ыкмада биз сенин ички органдарын кармалап эле ошол зобко кеткен кан тамырлардын агуусун жакшы кылабыз. Зобдон кетип аткан 5 тамырлардын агуусун жакшы кылабыз да, анан сенде бул диагнозду алып салганга аракет кылабыз. Дагы кеттик. Белиң оорубу, оорубайбы? Мисалы, мектепте субботник кылып калганда же үйдө эңкейип шыпырганда белиң оорубайт, э? Оорубайбы? Оорубайт. Эми кара, бутуң муздайбы? Бутуң үшүйбү? Бутуң үшүп байпактар кийгиң келеби? Жок, нормально. Андай эмес, э? Сен мага толук ачык туурасын айтып турасың, э? Так, эми дагы кеттик. Эртең менен оозуң ачуу дамданып калбайбы? Ачуу. Эртең менен турганда оозуң ачуу болуп, же туздуу болуп калбайбы? Билбейм, өзүм. Байкабадың, э? Так, зарына болосуңбу мындай? Ачуу нерсе келип кекирип. Андай болбойсуңбу? Жок. Болбойсуң, жакшы. Так, эми кара, сен кичинекейиңде сарык болуп койгансың, оорugан эмессиңби? Оорugан эмессиң, жакшы. Сен ушуга чейин кайсы больницаларда, кайерде жаттың эле? Больницага жаттың беле? Бир жериң ооруп апаң алып барды беле? Больницага жаттың беле? Андай болгон эмеспи? Же ооруп баргансың? Кичинеде фасоль туткан, ошондо жаткан. Эмне болгон? Фасоль тутканда фасоль, ошондо жаткан эле. Фасоль тутканда фасоль. Фасоль өпкөсүнө кетип калган. Неме менен чыгарган аппарат менен. Хорошо, ал башка нерсе. Дальше башка больницага жаткан эмессиң, э? Жакшы. Чөптөрдү ичсең, же бир чаңга туруп калсаң, же күндө жүрүп калсаң, денеңе кызыл нерселер чыгып кычышпайбы? Аллергия болгон эмессиңби? Андай жок. Так, жакшы. Эми мен сенин апаң жөнүндө сурайм. Биз апа жөнүндө көп сурайбыз да, эмне үчүн? Себеби сен апаңдын ичинде 9 ай жашап, апанын ичиндеги микробтор баласына баягы гендик менен бүт микробтор өтөт да. Анан ошол төрөлгөн бала апасына окшоп ооруй берет. Биз ошол өткөн микробтордун санын азайтып турсак, төрөлгөн бала апасына окшоп оорубайт да. Биз ошон үчүн профилактика кылыш үчүн биз сөзсүз апаны сурайбыз. Так, апаң канча жашта? 41. Апаң 41 жашта. Так, канчаны төрөлгөн апаң? 3 төрөлдү. Сен канчанчысы болосуң? Экинчиси. Так, апаң кайсы жери ооруйт билесиңби? Бели ооруйт. Апаң бели ооруйт, көрдүңбү? Так,
Bel ooruyт. Apаңдын ичи катабы? İçi geri katıp kalıp da Апаң сага окшоп 2-3 күндө барабы? Заңга. Так. Мындан башка апаң больницага жатканбы? Апаң өзү төрөгөнбү же апаң кесириба деп коетмун да ичин кесип ана силерди төрөгөнсүңөрбү? John больницада эле турган. Өзү төрөгөн. Жакшы. Так. Канча кило чыгасың сен? 41. Так, 41 кило. Так, 30 Так, кел, эми жат, эми сен ичиңди текшерем да. Сен азыр мен сураганда сен барың жок дедиң да. Мен азыр сен ичиңди текшерип туруп, мен айтамын, кайсы жериң ооруп атканын. Демек, менде 14 жаштагы кыз ЗОП деген диагноз коюлган официальный медицинада. Мен барын сурадым, эч кандай жалып жок, болгону гана 2 күндө, анан же 3 күндө бир барам заңдаган дейт да. Бул да болсо, бул өтө туура эмес нерсе да. Так, кана эми көрөлү. Так, мындай, сен бош жата бер. Мен сен ичиңди басам, сен мага айтасың, мейлиби? Так. Тамырлар, точкаларды айтып коюңуз, эмне точка экен. Так, мен азыр мына органдардагы, мына оорудубу? Мына ооруду. Демек, бул жерде жоон ичеги, ички ичегилер жайгашкан. Мен ошол тушту бастым, мынакей. Мына жоон ичеги менен ички ичегин мына ооруду, мына ички ичеги ооруду. Демек, биз бул кыздан тамак анча көп жакшы сиңире албаган байкасак болот. Так, киндиктин тегерегинде дагы ички ичеги жайгашкан. Мына өтө катуу мынакей мен кармаганда, мына бул киндиктин тегерегинде ички ичеги жайгашкан, ооруп атат, мына өтө катуу болуп атат. Мына бул жерде да өтө катуу болуп атат. Демек, ички ичеги кызарып, шишип турат деген сөз. Ички ичеги кызарып, шишип турган болсо, анын тамак сиңирүүсү кыйналат. Мына ички ичегин шама сезгени үчүн энтерит деп коебуз. Мына мен колум менен байкап атам, өтө катуу болуп турат. Так, эми дагы бир аз жогору чыгайлы. Ооруду. Так, дагы бир аз жогору чыгайлы. Ооруду. Булар эми мына, бул ашказандын тушу. Мына ашказан, көрдүңбү, ооруду. Сени уже мен бассам, ичиңде курулдап, бооздуктар аркага жыла баштады. Так, эми биз сенин мына эки эл оң жакка, эки эл жогору жактан өттүн. Мына эки эл жогору жакка киндиктен, эки эл оң жакка, экөөнүн кесилишкен точкасында ичегиге 12 эл ичеги куюп берген өттүн точкасы болот. Мен азыр ушул жерде басам, сен мага айтасың, ооруду, оорубадыбы? Ооруду. Ушул оору бир жакка бердиби? Же ордунда эле турабы? Ордунда эле турат. Ордунда эле турат, Эми ушул бул мындай 12 эл ичеги куйган жер болот да, сфинктер оди деп коет. Мына ушул жерде көңдөй кичинерип, өт жакшы куя албайт. Эми ушул жака келген өттүн трубкасын дагы басып көрөлү. Так, мына ооруду. Так. Эми ичкерирээкти басып көрөйүн, оорудубу? Эми сен ушул жерде мага жооп бер. Сен кириешки көп жегенсиңби? Кириешки өтө көп эмес. Кириешки жегенсиң, өтө көп болбосо да? Сен чипсы жегенсиң. Ооба. Сен фант ичесиң. Ооба. Сен колалар ичесиң. Let's go боло, башка боло баарын ичесиң, Бул деген нерсе, булар химикат кошулган. Ошолор айнып калбаш үчүн айныбай турган химиялык бир заттар кошулат дагы, анан ошолор пленканын ичинде айныбай турган кылып чыгат дагы, алар жылдап тура берет, анан силер аны алып туруп жей бересиңер. Демек, ошонун ичиндеги химиялык затты өт эч качан эртип бере албайт. Эми үчүн сен 14кө чыгып эле сенин ичиң ооруп атат. Себеби сен ушуга чейин химиялык зат бар нерсе тамакты көп жейсиңер. Силер даяр тамакты көп жейсиңер. Доширак дейби, башка дейби, даяр тамакты, фастфуд дейби. Сен ушу даяр тамакты барып жеп эле, анын ичинде химикат зат болгондон кийин химикат затты өт эртип бере албайт. Мына сага ашказаныңа түштү. Алар кичине бир аз
суюлду дагы анан 12 ичеги өттү. Анан 12 ичеги айтат экенде мегечи, урматтуу мен эрте турган нерсе келбеди дейт. Бул киргешки, анын ичинде химикат бар экен дейт. Бул чипсы, анын ичинде химикат бар экен дейт. Мен аны эрте албайм дейт. Мен натуралдык гана нерсени эрткенге жөндөмдүүмүн дейт. Дегенде мен айтат, анда дейт, сен ичегиге отурташтырып кой ал химикаттарды дейт. Ичегинин ичине отурташабы, ичегинин тегерегинде жайгашкан без тамырларга отурташабы. Мына ошол керексиз нерсе сен ичегиңе отурташып калган үчүн булар сезгенип калган. Көрдүңбү? Сенин жеген тамагыңдан сен ашказаныңды, өтүңдү, ички чегиңди, жоон чегиңди сезгентип алгансың. Эми сен мага айт, сен сууну кандай ичесиң? Орточо. Демек сен сууну да аз ичет экенсиң. Суу канчалык жакшы ичсек, ошончолук без айлануу, ошончолук кан айлануу жакшы жүрмөк дагы, сенде мындай ооруларды байкамак эмеспиз. Так, эми жоон ичегиңин сигмовидный кишка деп коет мынакей. Мына, көрдүңбү, аябай ооруп атат, көрдүңбү? Мына, аябай ооруду. Бул сигмовидный кишка. Бул ошол жоон ичегилер жогору көтөрүлүп, анан ашказан астынан түшүп, ылдыйга келгенден кийин түз ичеги чыгып кете турган жерде S-образный болуп кайрылат да. Ушул жерде мына оору күчөп атат. Мына оору сенде өтө көп. Көрдүңбү? Аябай көп оору. Эмне үчүн ушул мына адамдар айтат, мен сол немем ооруп калды, кабыргам асты ооруп турат, кээде оң кабыргам асты ооруп калат, кээде мына оң чатым ооруйт, кээде сол чатым ооруп калат дейт да. Бул бардыгы ичегиге байланыштуу. Ичегидеги түртүү кызматы жакшы аткарбаган үчүн ичегинин ичинде воздух толуп калат. Ичегинин ичинде заң туруп калат дагы. Ал ичеги чоңойгондо, чоюлганда оору берет. Ичегинин ичинде воздух чоюлганда оору берет. Илгери мына биз сенчилик жаш мезгилибизде айылда бир эле кемпир болчу. Ичибиз ооруп калса, паланча кемпирге барып кел дейт эле. Ал барганда ал биздин ичибизди митип эле сылап эле, анан кийин ичибиз жакшы болуп калчу эле. Көмкөрөбүздө жаткырып туруп ичибизди тартып койсо эле биз жакшы болуп калып сүйүнүп үйлүгө келе берчү элек. Көрдүңбү? Демек ошол энебиз биздин ичегибизге воздух толуп калса, ичегибизде заң жылбай калганда, ошону сааттын жебеси менен жылдырып эле, көрдүңбү? Биздин ичибизди жакшы кылып койгон. Демек азыр эми сени дагы жакшы кылуунун жолдору 4, 5, 6, 7, 8 жолу бар. Бул биринчи, сен сууну ичишиң керек. Экинчиси, бизде без деген тамырлар бар. Биз ошо без тамырларга массажды жасашыбыз керек. Кийинкиси, мына ушул ичиңди сен күнүгө өзүң мындай кылып басып, албетте муну кол менен баса албайсың. Биз мындай эле бир баклажка эле суу куюп аласыңбы, кум салып аласыңбы? Мен көрсөткөн точкаларды мына мынтип басып турасың. Ооруду, көрдүңбү? Ушул точканы басып турасың. Бул деген сөз сенин өтүң жана өт куюлган точка 12 ичегиң жана 12 ичегиң жана куюлган өт жыйрылып калды да, жыйрылып калды. Ошол жыйрылып калган органды биз мындай кылып басып турсак, мына, көрдүңбү? Органды басып турсак, ооруп кой берет. Сен 1 минутта муну басып турушуң керек. Мунун өзүнүн точкалары бар, көрдүңбү? Мындай кылып ар бир точканы, ашказанды, жоон ичегилерди, көрдүңбү? Өзүнүн точкалары менен ошолорду баса берсек, биз органдар мындай болуп жыйрылып турган органдарды жазабыз да, жазылган сайын орган жакшы иштей баштайт дагы, сен күнүгө заңга барып каласың. Эми эмне үчүн сен мындан чыкар, демек суу ичкенди, безге массаж жасаганды, курсакка массаж жасаганды, курсак менен дем алганды, ичегини тазалаганды, тамактарды жөндөгөндү мен сага түшүндүрүп берем. Эми сен эмне үчүн зоб болуп калдың? Сенин зоб болуп калганыңдын себеби, мына мен кайра эле ушул биздин плакаттан түшүндүрүп берейин. Мына мен сенин азыр ичиңди бастым да, мына карап кой. Сен ичиңди бастым. Мен сенин өт трубкасынын 12 ичеге койгон жерин бастым. Мына бул жер
кызарып шишип турат, ооруп турат. Мен басканда оору берди. Мен ашказанымды бастым, тоже оору берди. Жоон чегин тушун бастым, оору берди. Дагы бир жоон чегин бастым, оору берди. Бул жоон чегин бердим, оору берди. Көрдүңбү? Бүт эле киндигиңдин тегерегиндеги ичегиңдин баары оору берди. Демек сенин ушул органдарың жакшы кыймылдап, жакшы өзүнүн кызматын аткара албайт. Алар кызарып, шишип турат деген сөз да. Бир аз гана түртөт, бир аз гана сиңирет, бир аз гана түртөт. Демек биз ошол органдарды ойго түшүбүз керек. Биз ошол органдарды түртүшүбүз керек. Ушунун жанында кан айланууну жакшыртышыбыз керек. Ушунун жанындагы без айланууларды жакшыртышыбыз керек. Көрдүңбү? Буларсыз биз органдарды ордуна келтире албайбыз. Мына ушул органдар, мага ушундай адамдар келет, бул оорубагандар да келет. Мисалы ашказаны барсаң, жок оорубады дейт. 12 чейин барсаң, жок оорубады дейт. Ичегилерин барсаң, жок оорубады дейт. А эмнеге деп сурасаң, туура тамактанган болот, туура суу ичкен болот, дайып кыймылдап турган болот. Мына ушул адамдардын ичи оорубайт чындыгында. Эми сен эмне үчүн зоб болуп калдың, Мына ушул органдар, мыногу биздин ичибизде жайгашкан. Көрдүңбү? Мына ушул жерде жайгашкан. Бул органдар кызарып, шишип калганда артыбыздагы кан тамырды не кылат экен? Кысып коет. Көрдүңбү? Мыногу кан тамырды булар кызарып шишигенден чоңойт да. Муну кысып койгон үчүн кан айлануу бут жакта бир аз азыраак келип калат дагы, көбүрөөк баш жакта айланып калат. Эми ушул эле жерде сенин без тамырларың да бар. Мынакей кара. Көрдүңбү? Без тамырлар да бар. Мына ушул без тамырлар бизде кызыл кан тамыр сага тамак алып барган болсо, көк кан тамыр керексиз нерсени алып кеткен болсо, керексиз нерсени бизде без тамырлар кошо алып чыгып кетет. Көрдүңбү? Без тамырлар баардыгы денебиздеги, терибиздеги органдардагылар баары бар чогуп туруп, ичибизде мынагу органдардын артында жайгашкан, омуртканын ичибиздеги омуртканын жанында жайгашкан кан тамырдын жанында мынагу без тамырдын протогу жайгашат да. Ошол баары келип мына жерде чогулат, мусорлар. Мына муну хилозная цистерна деп коет. Мына цистерна, бачокко бүт денеге мусорлар келди. Эми ушул мусорлар өйдөгө көтөрүлүп туруп, анан кийин сол акыры жактагы көк венага мусорду куюп берди. Органдар мыногу жерде кысып калгандан кийин кан менен кошо без тамырды да кысып койду. Көрдүңбү? Без тамырлар келип буяка кете албайт. Демек, мыногу бут жактагы без тамырлар бул жака келе албай калды, себеби бери кысып койду. А бул жердегилер өйдөгө көтөрүлө албай калды. Ошондо мыногу колдон келген, баш жактан келген без тамырлар кысылып калган үчүн жакшы буяка өзүнүн мусорун куя албай калышты. Себеби мыногу жердеги нерсе буну кысып койду. Булар кысылып калды. Булар келе албай калды. Моюн жактагылар да келе албай калды дагы. Мынау жерде сенин щитовидный железаң бар, зобуң бар. Демек, зобдогу керексиз нерсе дагы буяка келе албай калды. Көрдүңбү? Керексиз нерсе келе албай калган үчүн кан тамырды кысып койду. Мынакей, мойнуңда турган без тамырлар кан тамырдын үстүндө мындай болуп жайгашкан, чырмоокко окшоп жайгашкан. Демек, мыногу жерлер тосулуп калган үчүн, без келе албаган үчүн, без чоңойду дагы ушул жерде канды кысып койду. Зобко жакшы кан барбай калды. Зоб керектүү канды ала албай калган үчүн, зобдун ар бир клеткасы керектүү канды ала албай калган үчүн алар алсырай баштады. Алсырап өзүнүн гормонун жакшы чыгара албай калды. Анан анализден сенин гормонуңун анализин туура эмес чыгып калды. Эң үчүн туура эмес чыгып турду. Себеби буга кан барбай калды. А кан деген баргызбай койду.
қан тамырдың үстінде жайгашкан без тамырлар мусорға толып калган үчүн, қан тамырды кысып койгон үчүн, зоб богоко кан барбай калган үчүн. Биз эми кантип сени жакшы кылышыбыз керек экен? Демек биз органдарды түртүшүбүз керек. Мыногу кызарып, шишип турган органдарды канчалык биз басып турсак, ошончолук булар жазылат. Булар кызарып, шишип, мынтип жыйырылган абалда иштеп атат. Сеникичи жыйырылган абалда иштеп аткан органдарды биз сөзсүз түрдө илгерки энелерибизге окшоп буларга массаж жасашыбыз керек. Булар кызаргандар кой берсе, кан кой берет. Бул жер кой бергенден кийин, мына органдар кой бергенден кийин бундагы агуу жакшы жүрө баштайт. Кете турган мусор жакшы кете баштагандан кийин жолдор ачыла баштайт дагы. Анан зоптон келип аткан мусорда зоптон келип аткан кеч болмуш эмес, зоптон келип аткан керексиз шлактар дагы буяка тезирээк куюла баштайт дагы. Зоп анан канды жакшы ала баштагандан кийин өзүнө келе баштайт. Муну биз сен мына 1 ай жаса, 2 ай жаса, 3 айдан кийин сен кайра барсаң, сенин зобуңда өзгөрүү жок деп берет. Бул үчүн 10 күн аздык кылат, 20 күн аздык кылат. Себеби биз мунугуну кызарган нерсени ордуна келтириш үчүн бизге убакыт керек. 1 ай, 2 ай, 3 ай убакыт керек. А мен 6 айга чейин айтамын. Мына ошо 1-2 айдын ичинде мына кызарган органдарды кой берсек, қан тамыр кысылып турган қан тамырды кой берсек, канды кой бергенден кийин бул жерде чогулган мусорлар тез-тез өзү сол қан тамырга куюп берип турса, бул жерлер бошосо, анан сенин зобуңа келип аткан кан да жакшы барып, зоб без дагы мусорлар, шлактар кете баштайт да, анан сенин зобуңда өзгөрүү болот. Демек, сага задача мен берген нерселерди сөзсүз түрдө аткарасың. Урматтуу ата-энелер, демек, мына 14 жаш бул жаш бала, демек биз балдарыбыздын тамагын, суусун, бардыгын биз жөндөшүбүз керек. Бизге келген 14 жашар кыз кантип жакшы ушул абалдан чыга алат? Оору деген нерсе, биздин бир профессор айтканда, бул сиз деген мындай ысык жылуу комнатадан муздак комнатага өтүп кеттиңиз деген сөз да. Үшүп калган комнатага өтүп калдыңыз деген сөз. Демек биз ушул абалдан кайра мурунку абалга келтириш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек экен? Оору десе эч качан коркпош керек. Оору деген бул абал. Ошол жакшы абалдан жаман абалга өтүп калды. Эми биз ошол жаман абалдагы себептерди алып салсак эле, биз жакшы абалга өтүп кетебиз. Демек эмне кылыш керек? Демек сага сен эми мындан кийин көчөдөгү фанта болобу, кола болобу, чипсы болобу, башка болобу, бүт химикаты бар нерсенин баарын жебейсиң. Сен жедиң, сен ичегиңе чогулат. А ичеги кызарып шишийт. Анан кийин кан айланып бузулат экен, чынбы? Демек, сен бир гана суу ичесиң. Сууну кандай кылып ичиш керек? Сууну чала кайнатып ичиш керек. Үйдөн апаң чайнекке сууну алгандан кийин немеге коюп сууну алгандан кийин чайнекти газга койгондон кийин эми чызылдап биринчи, экинчи көбүктөр чызылдап чыга баштаганда эле ошо сууну ичкен бул эң ден соолукка пайдалуу суу да. Кайнатылган суу да болбойт. Кайнабаган да суу болбойт. Демек, чала кайнатылган сууну тамактын алдында сөзсүз түрдө 100 грамм, сен жаш балдар 100 грамм жутасың, чоңдор 200 грамм суу жутат. Ал деген сөз ашказанга суу барат дагы, анын үстүнө тамак түшөт жарымына, и 3-чү бөлүгүн воздух ээлеш керек. Демек, тамактын алдында сөзсүз түрдө силер суу ичесиңер. Эми тамакты кандай кылып берет апаң? Апаңа айтасың, көбүнчө мына эми кагазды да берем колуңа. Демек, көбүнчө кайнатылган тамак ичкен жакшы. Мына сени азыр жакшы кылыш үчүн 3 айга чейин, 6 айга чейин кайнатылган тамак ичип турганың жакшы. Эртең менен мына сууга бышылган күрүч жейсиңер, мисалы бүгүн күрүч жесеңер, эртең гречка жеш керек, бүрчү күнү таруу жеш керек, анын аркы күнү ашкабак жеш керек. Көрдүңбү? 4 күндө 4 түрдүү нерсе жеш керек. Эмне үчүн? Себеби деген биздин ашказан ушундай жаралган. Бүгүн ашказаныбыз күрүчтү эриткенде өзүнүн ферментин чыгарып берет. Эми ал фермент ушул боюнча 5-күнү гана пайда болот. Демек сен бүгүн биздин оштук туугандарга окшоп бүгүн да аш, эртең да аш, бүрсү күндө аш деген сөз, демек биздин ашказаныбыз аны сиңире албайт. Биринчи күнү аш жедиңизби, плов күрүч, демек экинчи күнү сиз күрүч жешиңиз керек. Анын эртеси таруу жеш керек, анын эртеси ашкабак жеш керек.
4 күндө 4 түрдүү нерсени эртең апам суга бышырып бериш керек. Эми обедке келдик. Бирок эртең завтрактан обедке чейин албетте, эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо, мектепте окусаң деле, ошол чала кайнатылган сууну термоска куюп алыш керек дагы, ушуну түшкө чейин бүтүрүш керек. Муну кантип ичиш керек? Муну бир уртайсың, коюп коесуң. Сабагыңды даярдай бересиң. Бир уртайсың, ичесиң. Жарым литрлик чала кайнатылган сууну эртең завтрактан обедке чейин түгөтүшүңөр керек. Бул силерге норма. А чоңдор 2 күн түгөтөт. Эми обедте албетте мектепте сөзсүз түрдө кайнатылган тамак берет. Мына ошол кайнатылган тамакты ичиш керек. Эми ошондо дагы бүгүн эт күнү кылыш керек да. Сен мектепке барып, бүгүн может ошол күнү мүмкүн сен ток шорпо ичтиңби, мүмкүн мал шорпо ичтиңби, эт жедиң, Бир ошол күнү биринчи күнү эт күн болот. Кайнатылган тамак бербейбиз силерге. Бербейбиз. Анда сен үйгө келгенде апаң сага демек түшкүгө бүгүн токтун этине шорпо кылган болсо, эртең апаң чечевицадан, же горохтон, же фасольдон тамак кылып коюш керек. Мына 4 күндө 4 түрдүү нерсе жейт деген сөз. Биринчи күнү эт күнү, экинчи күнү өсүмдүк күнү, үчүнчү күнү балык күнү, төртүнчү күнү овощной суп деп коет. Бүт мөмө жемиштерди бош кошуп бышырып, бирок эти жок. Көрдүңбү? 4 күндө 4 түрдүү нерсе жеп атабыз. Обедте дагы. Эми кечкисин дагы куд ошондой 4 күндө 4 түрдүү нерсе жеш керек. Кечкиге эң жеңил тамак жасаш керек апаң. Демек, биринчи күнү картошкадан пюре жеген болсоңор, экинчи күнү кызылчаны суга бышырып, салат кылып, чеснок кошуп, май кошуп, кызылча жеш керек. Анын эртеси, үчүнчү күнү капустаны туштеп жеш керек. Анын эртеси дагы бир мөмөнү жеш керек. Мына көрдүңбү? Тамакты да канчалык жөндөйсүң, сенин ашказаның ооруганын кой берет. Ичегилердин тушунда ооругандар кой берет. Ичегилер жакшы иштей баштайт. Ашказан жакшы тамак сиңире баштайт. 12 ичеги жакшы тамак сиңире баштайт. Биз ошол менен алар кызарып ооруп турган нерселерге биз жеңилдик берип атабыз. Көрдүңбү? Так, демек, суу, тамак, эми 3 көнүгүүнү сөзсүз түрдө жасашыңар керек. Бул кагазда жазылган, видеолорумда бар лимфа массаж, висцерал массаж, диафрагмалдык дыхание деген. Мына ушул нерселерди сөзсүз түрдө силер жашсыңар, муну деген аткарыш керек, көбүрөөк эңкейиш керек, үй шыпырыш керек, полду тряпка менен жуубастан кол менен жууп чыгыш керек. Канчалык сен өйдө ылды эңкейесиң, ошончолук сенин өтүң жакшы куюп берет. Түшүндүңбү? Канчалык эңкейесиң сен өтүң. Өт жакшы куюп берсе эле, өт бизде бул аптека. Өт деген сөз бул вирусту өлтүрөт, микробду өлтүрөт, гриппкилерди өлтүрөт, башкаларды өлтүрөт. Ушунун бардыгын бир өт гана. Мына бизге Кудай Таалам бесплатный өт берип койгон. Көрдүңбү? Өтүң жакшы чыгабы? Демек сен ден соолугуң чың болот. А өттү чыгарыш үчүн сөзсүз түрдө өйдө ылдый болуп, жумуш аткарыш керек, эңкейиш керек, туруш керек. Демек, сен 3 көнүгүүнү жасайсың, суу ичесиң, тамакты жөндөйсүң, ичиң мына кара, сенин ичиң катат экен, ич катпаш керек. Ич күнүгө заңдаш керек. Сен мен айткан тамактарды жеп, анан кийин ичиңди басып, органдарды түткөн сайын сен күнүгө заңдайсың. Сага задача күнүгө заңдашың керек. А күнүгө заңдаш үчүн ичиңди көбүрөөк басасың. Мына ушундай кылып 3 ай жасайсың, 3 айдан кийин мага кайра контрольный өзүң менен келесиң, зоорун көрөбүз.